Таласта ар бир майрам Манас ордосуна зыярат кылуудан башталат. Жогорку кеңештин депутаттары Бакыт Төрөбаев менен Мирлан Бакиров дагы Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүнө карата Манас атанын арбагына Куран окутушту. Бул күн кыргыз элинин биримдигинин, ынтымагынын символу болуп эсептелет. Ошондуктан эл өкүлдөрүнүн майрам күнү талас жергесине баруусунун да мааниси терең. Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев белгилегендей, Кыргызстанда жашаган ар бир адамдын тагдыры бийик. Ошондуктан майрам күнү эл менен жолугушуп алардын суроо талабын угуу эл өкүлү үчүн милдет. Талас элинин айтымында бүгүнкү күндө төө бурчакты өстүрүп сатуудан мурда азык өсө турган аянттарды сактап калуу маселеси жаралууда. Ушул лабораториябыз иштеп калса, дыйкандардан кийинки жердин келечеги кандай болуп, баардык 10 жыл, 20 жыл төө бурчак айдап тура албайбыз. Мына ылдый жакта эрозия башталып калды, жердин кыртышы катмар бузулуп атат. Биз лабораторияны ачпасак, биздин жерибизди кийин келечекте өлтүрүп алабыз. Азот эле берип атабыз, азот эле берип атабыз, азот эле берип атабыз, а башка химия бербей койдук. Ошондой эле Таласта жол, мектеп, таза суу көйгөйлөрү айрым айылдарда чечилбеген бойдон. Бул эле эмес, кээ бир ооруканаларда кан басымын өлчөй турган жабдык жок экендигин мында келгендер айтышты. Талас областтык кардиология больницасында 10 күн жаттык. Жүрөк кан тамыр болушту. Аны ошол жерде мен өзүм жатканда көрдүм да, жанагы давление текшерип турган аппарат жок экен больницадачы. Ошол жерге мүмкүн болсо ошол жана эхо деген аппараттан давление текшерип турган эмелер аппараттар киргизип койдуңуздар. Көк Кашат айылында өкмөт тарабынан курулушу башталган мектеп быйыл бүтпөй калып, балдар кайда барары белгисиз бойдон калганын уккан депутат маселени иликтеп жооп берерин айтты. Бизде мындай мектеп салып атат, бирок эртеңде окуу жылы башталса дагы биздин окуучулар окуйдурган жери жок. Өкмөт октябрь аягында деп атат, деп сиз депутат сиздин үнүңүз жетет экен. Эл өкүлдөрү менен жолугушууга келгендер өкмөттүн кең казуу саясатын сынга алышып, маселени териштирип элдин пайдасына чечип беришсе деген пикирин айтышты. Депутат Бакиров болсо кен казууга мораторий киргизүү боюнча демилгени көтөрүп жатканын билдирди. Биз өзүбүз, биз кен байлыгыбызды иштеткенге чейин ушуга мораторий жарыялабайлы, урматтуу туугандар деп. Кумтөрдү көрүп атабыз, башканы көрүп атабыз. Биздин дагы билимдүү атуулдар чыгып, şu dengeri jeткенден кийин өзүбүз иштетели деген маселени көтөргөнмүн, бирок тилекке каршы колдоо алынган жок. Эгемендүүлүк майрамынын урматына Талас шаарынын ипподромунда чоң концерттик программа уюштурулду. 2000 орунга ылайыкталган жайда көрүүчүнүн саны 5000ден ашып кетти. Элдин маанайы алардын жүзүнөн байкалып турду. Мында келгендерди Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев куттуктап, майрамдын баркын билип, жана аны көздүн карегиндей сактоо керектигин белгиледи. Биздин Манас атабыздын арбагы колдоосу, урматтуу туугандар. Мына сиздерге чын ден соолук каалайм. Дайыма ушул өнүгүү жолунда болсун. Bizde iki varyant yok. Bizde bir ile varyant var. Bu önügü жолу бар. Рахмат сиздерге. Ошентип бул күнү Таласта эгемендүүлүк майрамы чоң шаан шөкөт менен өттү.